Бул Кыргызстан боюнча жалгыз арычылыкка окута турган окуу жай. Окуу жай Алымүдүн районуна караштуу Байтик айылынан орун алган. Бурул Даниярова 31 жылдан бери номер 47-лицейде арычы кесибине окуган балдар кыздарга сабак берип келет. Кесибин сүйгөн каарманыбыз бал ары менен иштөө ыкмалары тууралуу айтып берди. Колдонбой калса, жаңы рамка куруп, мондай курдурбай калса, арылар аны деген сууруп чыгып туруп эле челектин түбүнө тыштай беришет. Бул бал челекчилер көбү билбейт дагы, бул өзүнөн өзү жоготуу болот. Мындайча айтканда, бул сары алтын деп коет. Бул деген 2000-3000 сом килограмм мону эритсечи, 2 предмет кирет. 2 предмет дегенде бал арычылыктын негиздери, анан кийин иштөө ыкмалары деген сабакта, мындай кыскача айтсам, анан бал челекчилер арычылыктын негиздеринде булар деген кандай гүлдөр бар, арынын негизи бал арысынын түзүлүшүн, балды кайсыл жери менен иштетип чыгат, кандай оорулар менен ооруйт, аларды кантип дарылаш керек, анан гүлдөө учурун канчадан баштап каяка чейин, канча убакытка чейин гүлдөйт, кайсы гүлдөр гүлдөйт, кайсы гүлдөргө алып барса болот, канча бал берет, ошолорду кыскача маалымат алып кетишет. Азыркы тапта арычыларды даярдаган бөлүмдө 25 бала билим алып жатат. Аталган лицейге окуу үчүн Кыргызстандын булуң бурчунан бери келишет. 47 группа, бал челекчи айдоочу 47 деген, бул значит 47 уже группа болуп атат да, сан боюнча, эсеп боюнча, биринчиден баштап келген да, биз бул группаны 80 жылдардан баштап уже окутуп келебиз. Эми группа жөнүндө айта турган болсом, бул группада окуган балдар бал челекчинин дипломун алып чыгышат. Бекболсун Эсенкан уулунун жашы 16да. Ал окуу үчүн Жалал Абад облусунун Токтогул районунан келген. Анын атасы көп жылдан бери бал тармагында эмгектенет. Каарманыбыз ата өнөрүн улантуу үчүн арычылык кесибин терең өздөштүрүүдө. Чычкак оору пайда болгонун билесиң, буга анткени сары кылып чичип кетишет. Ошондуктан ошо эмени дарылаганга толук деген айылынан келдим. Ал жакта көп бал челектерибиз бар. Атам 20 жылдан ашып калды, бал челек кармайт, бардык. Нарынга практикага барып келдик, биз нарынга барып көп эмелерди үйрөнүп келдим ошол жактан. Аталган бөлүмдө окуучуларга арынын бүлөсүнүн сырларын, ары багууда колдонулуучу шаймандардын түрлөрүн, арынын 1 жылдык жашоо циклын жана породаларын, тоют базасын колдонуу, продукцияларын алуу жолдорун окутуп, практика жүзүндө үйрөтүшөт. Жалпысынан окуу мөөнөтү 10 айга созулуп, анын 7 ай убактысы кесиптин теориялык бөлүмүнө кетсе, 3 ай окуучулар жайкы убакытта бал челектерди кармаган балчылардын жанында болуп, практика өтөшөт. Аны ошол ар бирин ошол рамкаларды алып чыккандан кийин карайбыз. Арлар үчөөнү тең өз жазайт. Энелик арысындагы ошол эркек арысы деп коет, трутин деп. Ошонусун анан мындай жумуш чыгарынатчы. Аны ошолорду көргөзөбүз, личинкадан кандай болуп чыгат. Бул ячейкалар болот жана рамканын бетиндеги. Азыр мен могу ачып көрөлүк да. Мисалы, могу рамкага буга жаздан баштап, мисалы, могу февралдын 20-сынан кийин бияк жакта чүйдө жылуураак болуп калат. Жылуураак болгондон кийин муну ичинде көгөрүп кетмей болот. Мисалы, корумдар асаят, баягы арылар өлөт. Анан кийин подмор деп коет, ары өлгөндөн кийин сасыйт да бул. Аны ошон үчүн муну жазында алабыз. Бир бош ящикти паяльник менен кактап, неметип туруп, анан кийин муну акырын алып туруп, мындай салып, баягы неме кылабыз. Таза челекке которуп беребиз да. Таза челекке которобуз, андан кийин анан энелик арыга устоойга түзөбүз, жылуулайбыз. Арычы болуш үчүн эң биринчи ошол дарылаганды үйрөнүш керек. Арын туура дарылаш керек. Арында өзүнүн оорулары бар, жана варатоз, гинлец деп коет. Мисалы, суугураак кармап койсоң, расплод деп коет, ушуп калат, андайын ал ириңдеп, ошол сасып, ал бир могу ящик мисалы гинлец болуп ооруп калса, расплодтору, анда полный ящиктер ооруп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн жылуулап карап, ар бир арычы ушунчалык внимательный болуш керек. Бул лицей Кыргызстан боюнча 100 лицейдин ичинен арычылык кесибине, аны менен катар С категориясындагы айдоочулук күбөлүгүнө ээ кылып чыгара турган жалгыз лицей болуп саналат. Ал 1981 жылы ал кездеги орто алыш азыркы Байтик айылында мектептин базасында түзүлгөн. 8 кесип боюнча
окуу болгон. Азыркыга салыштырмалуу 2 кесипке көп болгон. Ал кезде эми совет доору болгондон кийин кесиптик лицейлердин базасы да аябай жакшы болгон. Балдар да көп болгон. Ал кезде эми башка заман болгонго байланыштуу ошондой болчу. Эми ага карабай азыркы кезде биз сактап калдык, аракет кылып атабыз. Ошо сактап калганга буга деген эми мамлекет да көмөк көрүп атат. Азыр бизде проекттер көп, жаңы проекттер келип атат. Арычылардан сырткары кесиптик лицейде ашпозчулар, тигүүчүлөр, электроширетүүчүлөр, электромонтёрлор даярдалат. Ошондой эле жумушсуздукту жоюу максатында күнөскананы иштетүү боюнча атайын каалоочулар үчүн долбоордун негизинде 3 айлык окутуулар уюшулган. Бизде жалпы азыр 12 группа бар. Бизде анткени баягы филиалыбыз бар. 12 группа бар. 12 группанын ичинде 300гө жакын бала окуйт. Бюджеттик негизде окуйт, 10 ай окуйт. 9 жана 11 класстын бүтүрүүчүлөрүн алабыз окууга. Жатаканасы бар. Кышкы мезгилде тамак ашын бир маал беребиз. Стипендиясы бар. 300 сомдон 500 сомго чейин стипендия беребиз. Айзада Нурадилова, Гүлчөр Казымкулов, Нью ТВ.